Аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылынын алкагында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине тийиштүү жумуштар электрондук системага өтүп иштеп жатат. Системага бүгүнкү күндө борбордук аппарат, 6 ведомстволук мекеме жана Талас облусунун аймактык башкармалыктары кошулган. Жакынкы күндөрү Нарын жана Ысык Көл облустары, ал эми калган аймактар жыл аягына чейин толук кошулмакчы. Бүгүн аталган агенттик 2019 жылда аткарылып жаткан иштери тууралуу маалымат берип, алдыдагы пландары менен бөлүштү. Кененирээк Айдар Темиралиевдин материалында. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги үстүбүздөгү жылда аткарган иштери жана милдеттери тууралуу маалымат жыйын жасады. Анда агенттиктин статус катчысы Самат Бөрүбаев быйылкы жылдын курулуш жана капиталдык оңдоп түзөө объекттеринин тизмесине токтолду. 19 жылдын 25 январындагы 5 буйругу менен негизги 187 объекттин курулушу куруу боюнча переченге кирди. Буга бүгүнкү күндө жалпысы болуп 1 миллиард 478 миллион 900 миң сом акча каралды. Анын ичинен 187 объект бул курулуш жанакы өтпө курулуштар, буга чейин курулуш башталган курууларды жүргүзөбүз. Буга 1 миллиард 68 миллион сом акча каралды. Адан сырткары 94 социалдык маданий объектлердин капиталдык оңдоп түзөө жумуштарын жүргүзөбүз. Буга азырынча 180 миллион сом каралды. Маалымат жыйынга архитектура жана курулуш мамлекеттик агенттигинин ичүүчү суу менен камсыздоо департаментинин директору Аскарбек Токтошов да катышып, 2023 жылга чейин өлкөнүн бардык аймагындагы калк ичүүчү суу менен камсыз болоорун билдирди. Анын айтымында Европалык реконструкция жана өнүгүү банкы бул багытка 70 миллион евро акча каражатын бөлүп берген. Анын 65% грант катарында болсо, ал эми калганы насыят түрүндө деп маалымдады. Ушул жылдын 23 майында биз Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы менен чогуу Кыргызстанда бүгүнкү күндө жүрүп аткан кайсы жерде кандай иш жүрүп атат, кайсы жерде кандай ишти жүргүзөбүз деген маанайда суу форумун өткөрдүк. Суу форум темасын өзүңүздөр билесиздер. Суу форумдун темасы калктуу коңуштардын бардыгына таза суу деген девиз менен өттү. Ал суу форумуна урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков катышып берди. Андан тышкары ал жерде биринчиден болуп ушул Кыргызстанга азыр келип аткан ошол Европа жана реконструкция банкынын башчысы, президенти Сума Чакрабарти катышып берди. Бул деген аябай жакшы жаңылык биз үчүн. Себеби бүгүнкү күндө мына ошол банк биздин партнерлорубуздун эң негизги бирлери болот. Бизде 8 партнер болсо, эң чоң акча каражатын тартып берип аткан бизге секторго берип аткан бул Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү эң көйгөйлүү маселелердин бири социалдык объекттердин аздыгы. Бала бакча, мектеп, ооруканалар сыяктуу имараттарды куруу учурдун талабы. Аталган агенттик чет өлкөлүк фонддордун эсебинен 27 мектеп курууну пландаштырууда. Анын ичинен 22 объект сметалык документтери толугу менен даярдалып бүтүп, монтаждоо иштерине тендер жарыяланган. Калган 5 объект боюнча документтер иштелип жатат дейт мамлекеттик курулуш агенттигинин жарандык курулуш департаментинин директору Адилет Абдыкадыров. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жыл 19 январында бекиген буйругунун негизинде курулуш иштерине бардыгы болуп 403 объектибиз бар бизге курулушка. Ошого деген 1,5 миллиард сом бюджеттен каралган, ошол боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Эң негизги маселе бүгүнкү күндө бул деген социалдык объекттердин курулуштары, анын ичинде мектептер, бала бакчалар, здравоохранение жана маданият үйлөрүнө, спорттук комплекстерине жана башка объекттердин баарына курулуш иштерин жүргүзүүгө тыйындар сарпталып жана тиешелүү иштер жүргүзүлүп жатат бүгүн региондордо. Андан сырткары эң негизгиси быйылкы жылы бүтүрүүчү объекттерине 60%дан бик турган объекттердин бардыгы болуп 100дөн кем эмес объект тапшырууга каралып жатат жана ошол боюнча иш жүргүзүлүп жатат. Белгилей кетсек, быйылкы жылга мамлекеттик бюджеттен өлкөдө буга чейин курулуп баштаган 187 социалдык объекттердин курулуш иштерин улантууга 1 миллиард 68 миллион сом. Андан сырткары 94 социалдык маданий объекттерди капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү иштерине 180 миллион сом акча каражаты каралган. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.